Өшүп көрдүң беле? Жок. Азыр сага Сокол медиадан келип интервью алышат. Мен даярмын Хасан байке. Ошол анан сурамызды болсо унутуп калдым. Көбөйсүң. Тойдум Хасан байке. Сен гамбургер алып берсең. Эй, куйбайсыңбы? Ушуну чыгарып салчы. Айназиктикиндей үнүм болсо мен ырдамак турсун сүйлөбөй да коймокмун да негизи деп эле. Ушуну тараттыңыз. Жоройктун ролун эмнеге тандап калдың эле? Мен буларды билбейм, ырдабай эле коеюнчу. Чочу жигит аяк жакшы экен. Сары, тай басканым, басаңа боңгуланган ай сары, сап-сары. Анда мен кантип бурчу болом депчи. Ниндзядын кызын макулатын болду чагылыштырып. Сары, ай сары кыз, бары жоку дары кыз. Ат коюштун сары деп ай болсун бизге дары кыз. Ай сары кыз, бары жоку дары кыз. Ат коюштун сары деп ай болсун бизге дары кыз. Кандайсыңар биздин таланттуу жаштар? Саламатсызбы? Барыңарга салам, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз таланттуулардын жатаканасына маектешүү үчүн келип калдык. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Сокол медиа каналына жазылганды унутпаңыздар. Анда эмесе биз маегибизди уланталы. Азыр кечиресиздер, мен жүрөккө чалып коеюнчу, ичинде жүрөк бар эле. Албай атат, Жүре берет окшойсу. Келгиле. Таланттуулар мықты ордосуна кирип, мен дагы ысылдык чайыңардан ичип кетейин. Кызың барбы Жора? Жок. Өшүп көрдүң беле? Жок. Кандай жүрөк? Ойгондуңбу? Кандайсыз Хасан байке? Курсагың ачкандыр кеже. Жок, тойдум байке. Эй, студент ток болбойт. Сенин белиңде күчү бар, колунда карысы бар кишилер мондай майонез менен нан жеш керек. Кел. Ойлондуңбу? Мен даярмын Хасан байке. Молодец, мен да ошондой жооп күткөм. Азаматсың. Азыр сага Сокол медиадан келип интервью алышат. Кыздарды чакырып койдум бияктан. Коркпо, алар деле сен деле эмес. Кыздар, келгилечи. Кандайсыздар? Жакшы эле болуңуздарбы? Ал, отур, төргө өткүлө. Ой, кыздар келе өткүлө. Жүрөк, муну бияка жылдара салчы. Мына биздин көрүүчүлөр таланттуулардын жатаканасына келип калдык. Биз кызыктуу бүгүн маек алалы. Эми маектин башталышында буга чейин Медер сени маек алып кеткенбиз, өзүң досторуң менен тааныштырып өтсөң. Ооба, ассаламу алейкум кырзелим, барыңыздарга салам. Дагы бир жолу. Мен өзүм эле хит болорбу бияктагы жанымдагы мен группалаш кызым биякта. Биз 4-курста байкебиз да кошо TikTokко азыр басым жасап келатат. Ниндзядын кызын макулатын болду чагылыштырып, мурдакы жылдагы бияк аты Кутман, таанышып алыңыздар. Бул жак аты Айназик. Айназик сары кыз ырдап TikTokто ушундай бир жылдыз болуп турган учур азыр. Өзүңөр жөнүндө бир аз кыскача маалымат берип өтсөңөр. Кайсыл жылкы болосуңар, кайсы жердин кулуну, кайсы жердин гүлү болосуңар дегендей. Кыздын 40 чачылуу дейт. Айназик сен жооп бере бер. Улуу урмат күчү кызат деп жооп бересиздер. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Мен болсо Жалал облусунун Аксай районуна караштуу Сарычелек коргунун Аркат айылынан болом. Азыр болсо ушул Таштан Элматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык коллежде окуйбуз, барыбыз. Ошол. Ошондой үчөңөр группалашсыңар, э? Экөөбүз группалаш. Экөөбүз группалаш. Сиздердин бир группа болот. Мен кол алдым десип келатышат. Шагирттер экен, белгилүү болуп калган турбайбы? Кутман өзүң жөнүндө айта кетсең. Өзүм Нарын облусунун Ат Башы районунун Ак Моюн айылынан болом. Жашым жаш элемин азыр. Ошол азыр ушундай TikTokко акырындап талпынып аткан кезибиз. Мынакей бияктан инелерибиз, карындаштарыбыз бири-бирибизди колдоп жакшы проекттерди баштап атабыз буюрса. Сөзүң арал болсун. Негизи ар бириңердин образыңар ар башкача. Сен Жоройктун ролун аткарып чыксаң, Айназик ырдап жүрөт. Медердики ар тарапта болуп кетип атат, э? Жоройктун ролун эмнеге тандап калдың эле? Деги эле Жоройкту бир маңызына чыгарып, ар бир кадрларын өзүнчө аткарып жүрөсүң досторуң менен. Өзүм айылда мушташ кинолорду көп көрчүмүн. Жеки Чандын, Брюс Линин, Жоройктун кинолорун көп көрүп, эшикке чыгып, машыгып эле ушинтип эле жүрдүк. Ошол кинодо жакшы мушташам негизи. Анан жашоодо мушташып көрө элекмин, күчүмдү сынап көрө элекмин. Айтпадым эле, айткам жана сиз көрсүңбү?
Ошондон кийин эле шаарга келип, бияка актерскийге тапшырдым, ырыс студиясына. Ал жакты бүткөндөн кийин министрдин кызынын махабаты 4 тартылат деп чоң жарыя болду. Анан чогуу үчөөбүз тең кастингке бардык. Медер Айназик үчөөбүз тең бардык. Барып эле өлө сүйүндүк, өтөбүзбүз деп. Өлө аткарып бердик, даярданып алып, аябай аткардык. Аябай аткардык. Сонун болду. Сонун болду. Анан бирок өтпөй калдык. Өтпөй калып анан Медер экөөбүз сүйлөшүп кеткенбиз, ошондо чыгып туруп. Биз деле связьда болот турбуз. Биз деле мындай өзүбүз деле тартсак болот, ар кимге жалдырабай деген сыяктуу неме болду. Анан өзүбүздөн акырын баштап көрдүк. Азыр аракеттин үстүндөбүз, буюрса. Кел алып жебейсиңерби жүрөк? Койбойсуңбу мени? Тойдум Хасан байке. Сен гамбургер алып берсе керек. Эй, куйбайсыңбы? Куюп эле атам, өлүп баратасыңбы? Болду, болду, болду ла. Югары ушкан. Сонун. Айназик өзүң жөнүндө айтып өтсөң, дегеле ушул ырдап чыгып жүрөсүң. Ырчылык чымындар кайсыл жактан келген, ырчылык өнөргө өзүң жакын экенсиң. Качан ырдап баштагансың дегендей? Негизи эле мен мектеп кезинен бери ырдаганды аябай жакшы көрөм. Анан мектепте ошол Атенбек деген агайым бар болчу. Эгерде ал агайым болбосо мен бул жака келбейт дагы болчумун да. Ошол агайдын артынан биринчи ошол агайга, атенеме, анан бул жактагы агайларыма азыр айта кетем баарына. Ошол агайым болбогондо мени каяка барса ээрчитип жүрүп, ырдатып, ырларды үйрөтүп жүрдү. Анан бияктан 9 бүтүп кетем деп, мен музыканияга тапшырам деп бул жактан аракет кылып жүрдүм. Үйдөгүлөр каршы болду. Негизи үйдө апам аябай жакшы ырдайт. Анан үйдөгүлөр каршы болду, бирок мен жок дедим. Атам айттым. Акча салыңыз, ата Москвада болчу. Акча салыңыз, мен шаарга барып тапшырам окууга десем, жок деди. Мен жок деген сайын ыйлачумун да. Мен туугандарым дагы жок ырчы деген, анан болбойт дей берчү. Анан мен болбо дегениңер үчүн болом депчү, мен айтып жүрчүмүн да. Анан кийин келип ошол Атенбек агайымдын жардамы менен келип бул жака окууга тапшыргам. Бирок мынтип өзүм издеп келип ошол Муспетти таап алгам да бул жактанчы, өзүмдүн коллежимди таап алып, анан азырынакей ушундай жакшы досторум, байкелерим, эжелерим бар. Шүгүр. Анан бул жактан азыркы учурда Абдыкадырматов деген агайым менен атамдай эле болуп калган. Ошол агай ошо кастингден ошол агай менен таанышканбыз. Анан кийин Кутман байке алып барып, экөөбүздү тааныштырып, анан кийин ошол жактан таанышып калып, азыр ырдап жүрөбүз ошол байке менен. Атамдай эле болуп калган, ата деп деле айтсам деле болот. Ошол азыркы учурда ошентип ырдап жүрөбүз. Мен деле айтып койбойсуң? Мендерге да рахмат. Чын эле. Эгерде бул жок болгондо мен силерге интервью да бербейт болчумун. Баарына рахмат, баарына шүгүр. Жеге алып койчу. Вокалдан берген агайыма да рахмат деп. Негизи аябай ынтымактуу экенсиңер, болбосун баардык баракчыларды чогуу ырдап, чогуу жүргөнүңөрдү көп көрөм. Алдыда пландар кандай дегеле ушинтип чогуу контент алып баруу оюңарда барбы же Жоробектен башка образдарды чыгаргыңар келеби? Жоробектен дагы башка образдар чыгат, буюрса. Буюрса. Анда эмесе чочун жигит бизге бир аз созуп берсиң, бир куплет ырдап койсун да. İzdey verem tanışırım, izley verem göçüm. Aranımda doğuttun bu düşümde gül köşügüm. Hem de mınca suyum seni, hem de mınca sağınam. Uçağımda benim mısır, çaşlarımdan sılağım. Hem de mınca suyum seni, hem de mınca sağınam. Uçağımdan benim mısır, çaşlarımdan sılağım. Чочун жигит аябай жакшы экен. Зина болбой калды да болгону жандар. Бесинен өп койду эле. Айназик айтып өтсөң, дегеле ошол ТикТокко чыгып кийин сага продюсер катары сени чыгарам, баягы эстрадага чоң жылдыз кылам деген адамдар чыгып атабы? Ооба, негизи башында мен жөн эле бүт арзууларым деген ырды Медер келип ырдап көрбөйсүңбү деген болчу. Мен бул ырды билбейм, ырдабай эле коеюнчу, даярданып алайын дедим. Анан бул ырдай бербейсиң, эмне болуп атасың деп болчу. Анан кийин хорошо деп уктум. Угуп көрүп ошондо ырдаганбыз. Анан ошондо азыркы учурда бир 2 миллиондон ашып калды просмотр. 2 миллион 800 просмотр деп мактанбай эле го деп көзтүп кетпесин. Биринчи видеобуз ошондой просмотр алды, шүгүр. Анан аябай деле мени баары тааныйт деп умутпайм. Эми бир аз болсо дагы бар, эми аябай эмес, эми шүгүр. Андан кийин ага чейин дагы, андан кийин дагы болду айткандар. Анан көп негизи, бирок тааныштарга таянгым келбейт да. Жок дегенде, конечно, спонсор керек, бирок жок дегенде биринчи өрүмдө өзүмдүн жардамым менен, же болбосо Абдыкадырматов деди агайым менен экөөбүз сүйлөшүп, байланышып отуруп,
бери жакшы ыр чыгарсакпы деп азыр ойлонуп аткан учурубуз. Жакшы ыр чыгарсакпы деп ойлонуп аткан учурубуз деп өзүң айтып калдың. Келечекте мындай окууну бүткөндөн кийин ыр чыгаатары чоң кадамдарды таштоо оюңда барбы? Буюрса, бар. Бирок негедир жөн эле ырдап эле киргизип коюп өткөнмүн да, андай экөөбүз отуруп элечи, анан кийин же аккордеон менен отуруп эле ырдап чыгарып коюп өткөнмүн, же бир жакшы деле кавер тартпайт экенмин, анан ойлонуп отуруп калдым. Бир жаздырайын деп деле ойлонбойт экенмин да. Анда мен кантип бурчу болом депчи, ошентип акыркы күндөр көп ойлонуп калдым да, бирок жаздырганга жакшы ырды таппай. Өсө баштапсың, айтканбачы. Ойлогон ойдо кыстан турмуш жеңет дейт, алдыда чоң иш-чараларда сенин жүзүңдү көрүп жүрөлү. Медер жалпысынан кандай болот жашоо? Биз интервью алгандан бери интервью алгандан бери жакшы өткөндө алып кеткенсиздер бербей эле коеюн дейм, интервью алып берсем да кете берем. Жашоо турмуш кандай болот? Ошол жөнүндө кыскача айтасың болот негизи. Жашоо турмушу жакшы болуп атат. Шүгүр, баарына шүгүр, Кудайыма шүгүр. Миң мертебе ушинтип менен да алып кеттиңиздер. Эми өзүм да көп TikTokко чыга бербей, жанымдагы таланттарды аябай баалайм. Жакшы кичинекей мен чыгар экенсе деле баарыбыздын кыялыбыз болчу, чыгып монтип элдин жүзүнө көрүнсөк деп. Өзүм да чыга баштадым. Буларды да кошуп алып кетейин деп ойлодум да. Чыгып биякта чыгардым, бул жакта да чыгарып атам. Колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Эми бирок мага эмне кылат билбейм. 23-дө эмне кылат деп элечи. Идеялар кайдан пайда болот? Идеянын негизи пайда болушу кыйын го? Идея пайда болушу ошо башында айтып кетпедимби? Мушташ кинолорго жакынмын деп. Кичинекей кезде каскадер болгум келчү, ошол себептен болсо керек. Айнасы сендечи? Бизде болсо экөөбүз келесиз, силер былай каяктасың. Мага караганда бул көбүрөөк деп кабатыр болот да. Сен каяктасың, бас келе албайсың, бул кабинетке тарта калалы деп. Гитараны өзү таап келип элечи. Ошо мендерге өлө рахмат да. Ошол жөн отуруп не кылабыз да, сен отур, мен туруп тартайын деп анан кийин. Кээде бир тарткан эле окшошуп калат да, кээде болсо кечке тартабыз, окшошпойт. Анан кээде жок, тартпай эле коелучу деп анан кайра ойлонуп кой тарталы деп ушинтип. Анан көптөр сурайт, экөөң кыз жигитсиңби депчи. Ошону мен да сурайын дедим эле негизи комментарийлерде. Баары эле кыз жигитсиңер дейт. Эми айтып берейин эми. Секрет болсун урмат. Хасан байке анчалык кетпей эле коюңузчу деп эле. Студенттик жашоодо деле, студенттик жылдар өтүп баратканда ар кандай кызыктуу окуялар болот, кызыктуу күндөр болот эмеспи? Ал силер баягы TikTokко чыгып баштагандан кийин аз болсо дагы өзүңөрдүн аудиторияңарды топтодуңар. Көчөдөн силерди таанып, баягы колу менен көргөзүп, көрдүңөрбү ти баягы Жоро экен же болбосо Айназ экен, Сары кыз экен же Медер экен дегенде кандай бир мындай сезимдер болот силерде? Азыр эми биз тааныла элек жылдыздарбыз. Келечектеги. Бирок жылдыздардын жанында отурабыз. Бирөө тааныды. Аябай толкундандым. Бирөө тааныса эле бүткүл аалам тааныгандай сездим өзүмдү. Ошондон бери өзүмдү аябай звезда сезип эле. Тамаша. Азырынча тааныла элекпиз буюрса. Акырындан баштап келатабыз, акырындан тартып келатабыз. Тааныла элек жылдыздарбыз дегенде азырынча. Айназик. Эми менде деле аябай деле мындай болот. Эми 1-2 жолу болгондур, эсимде деле жок, бирок көз карашынан байкап каласың да, монтип карасаң депчи анан кийин унчукпай отуруп каласың го депчи билбексем болчу. Эми ошентип тааныган күндөргө жетели, буюрса анан азырынча аябай деле эмес. Медерим сен өзүң аудиторияң Эми сиз көп бир күндө канча жолу көзүңүздү монтип ирмеп жумасыз? Билбейсиз да, тура саналбайсыз да, мен келип атам. Уже мен неудобный болуп баштадым. Эми Тамашалайсыз албетте. Эми мен монтип мактанбайм, монтип чөт депчи, Кудайга шүгүр. Эми өзүмдү анчалык чейин сезе элекмин, бирок Кудайга шүгүр. Бирок биз Медердин жанында көп жүрөбүз го, эми негизи эле анан кетип баратсак эле Сойзбек атан же сүрөткө түшүп алалы дегендечи, биз деген биз сүйүнөбүз жанында туруп, жо биздин группалашчы биз менен жүргөн. Биз менен түшүп аткандай сүйүнөбүз да. Биз сыймыктанабыз чын эле. Негизи жакындардын колдоосу дагы бир топ ийгиликтер жеткирсе керек. Медер өзүң да гитара чертип жүрөсүң, Айназга гитара чертип берип, арзууларым деген ырды соз бербейсиңерби? Жок. Жакпай калып мага дебейсиң. Sezimli qo'zg'otib suyundim arnab, juribsiz
коеюн деп. Ошо. Алдыга койгон пландарыңар жөнүндө айтып өтсөңөр. Мага кызык болуп турат, ушундай таланттуу адамдардын алдыга койгон пландары кандай болот экен? Алдында пландар жакшы буюрса. Кудайга шүгүр. Акырындан келет болобуз. Жакшы ырларды чыгарабыз буюрса, контент кылабыз. Бияк дагы айтпайсызбы сиз? Стойдон тартканда деп коюбуз. Ушуну чыгарып салчы. Алдыга койгон пландар буюрса чоң, буюрса биякты окунуп бүткөндөн кийин кино жагына кетсемби деп атам. Актерский жакка. Ошол. Учурда киного чакырган адамдар боло элекпи? Учурда киного чакырган адамдар боло элек. Буга чейин актерскийде окуп жүргөндө тартылгам киного. Анда да эпизодторго тартылгам, кыска жерлерине. Кинонун аянтчасында болгон сезимдер өзгөчө болсо керек, мисалы камералардын баары карап турса, ошол жерде актер катары өзүңдүн өнөрүңдү көргөзүп атканда бир башкача сезимдер болобу? Башында камераны көргөндө аябай калтырап сүрдөдүм. Режиссер кыйкырып сөккөндөн кийин анан өсүмө келип анан аткаргам. Чувствого келип калды. Бирок өзү камерага болгон сүр жок да. Азыр жоголду. Даяр кадр экенсиң. Буюрса акырындан дагы да. Айназик, сен өзүң айтып өтсөң, алдыга койгон пландарыңды негизи аябай жакшы ырчы чыгат деп үмүттөнүп атам, анткени үнүң абдан колжуп ушундай сонун үнүң бар экен. Рахмат. Көптөр ушинтип айтат да кой. Эми алдыга койгон болгондо мындай аябай деле пландап максат кое элекмин. Анткени азыр ойлонуп жүрөм да, кандай максат койсом туура болот депчи. Кайсыдан башташым керек деп анан бир нерсе унутуп кетиптирмин, айта кетейин депчи. Медер экөөбүздүн ырдаганыбыздан кийин болуш керек. Ошондон кийин Бишкек шаардык мэриясынын элестаптар оркестринин азыр солисткасы болуп ошол жака жумушка кирдим. Эмне айткан эмессиң? Айтсаң көрүндүк алмак экен. Баягы ичара конфликттер болбой, бир жүргөн мүнөзүңөр тууралуу айтып өтсөңөр, баягы командалуу иштеп атканда ар түрдүү сөздөр болот, биринин баягы мүнөзү башкача болот деген сыяктуу. Кээде ачыгын айтайын, таранып калабыз бирибизге кээде, мындай эсине айтканда. Чын айтканда айтпай эле коеюнчу, чын айтканда. Өткөндө чын айтканда деп кетип калсам. Таранабыз бири-бирибизге. Болот ал нерсе, кечке баары жакшы болуп тура бербейт да, мындай. Бирдекен тартарда жумушу чыгып кетип калганда эми тиги атайын мага түшүп бербей койду, мындай болду, тигиндей болду деп мындай. Өткөн тарым калды, анан кой деп кой деп бир күн убактын бөлөйүн деп кайра Кутманбайке барып видеосун тартып берип, бул мекин тартып берип, мындай анан Айназик менен да тарым калган күндөр болуп калат кээде. Бирок мен эстей албайм муну. Сен тиги ооба, анан тиги комментарийди өчүрүп коюп берем, бул комментарий мындай болуп калыптыр, сен атайын кылып атасың, бул дегендер да болот, көзүн ортосунда жел айтып. Мен бул кээде кызганып берем, бирок кызганып берем кээде мындай. Бул жакшы экен, тиги сары кыз бул жакшы экен, номери барбы, аккаунтум. Атайын аккаунтун койбой коем да. Тигичи. Анткени комментарий жазат булдачы. Тиги башка балдар кыздар жазбайт, көбүнчө балдар жазат да. Тиги аккаунту барбы, сары кыз соңу деп экен, соңу экен, тойго чакырам ал деп жана. Мен атайын аларды комментарий өчүрүп салгам. Ошо. Көрүүчүлөргө деле белгилүү болду окшойт да. Ким жакшы көрөт, кимге. Тамашалап атам. Болду тамаша. Анда эмесе бүгүн сонун майк болду окшойт. Ушундай ачылып өзүбүздү кенен алып отурдук. Өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди айтсаңар болот көрүүчүлөрүбүзгө. Аны Медер жакшы айтат. Медер айтып койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү Сокол медиага бизди интервью алып кетти. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бизди көрүп аткан жалпы YouTube каналына сиздерге чоң рахмат. Биздин видеобузга лайк басып, көрсөңүздөр болот. TikTokко киребиз. Бул жакынкы Кутман деп кирет. Мен Союзбек чоң атаң. Бул айтпай эле коеюн. Райзилов Айназик деп кирет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элим бизди көрүп аткансыздар да, биз жаш таланттарды колдоп, күлүп, комментарий жазып, лайк басып аткансыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз элиме чоң рахмат. Дагы бир жолу арттагы отурган биздин камерачы байкебизге да чоң рахмат. Ошо келип бергениңиздерге да баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Билдиребиз. Чоң рахмат. Билдиребизби деп кой. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса дагы биз жакшы ырларды, видеолорду, кинолорду чыгарып турабыз. Ошол. Ошо сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ошо досторума да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин маектешибиз соңуна чыкты. Бүгүн биз таланттуулардын жатаканасында болдук. Медер, Кутман жана ошондой эле Айназик менен биргеликте сонун маек өткөрдүк. Эми ушул маектин акырында бир жакшы ыр менен аяктап коелу.